гектарщиктер өз ара сүйлөшүп, Төрөгелдиев Калжыгитти шайлашып, мына ушул жерге 1155 электро столбасын орнотушкан, 43 километр жол салдырган Төрөгелдиев. Бизде мондай китеп бар, госакт бар да, баарыбыздач. Госакт менен жүрөбүз, анан биякта деген биздин мен жериме башка бирөө үй салып алган да. Ал тилгат менен алган, анан жанагындай эме менен, доверенность менен алган да. А менде мындай китеп бар, госакт бар биякта. Бир гектарщик ушул жердин көйгөйүнүн маселесин чечкилери келбей, мамлекеттик администрациянын баарына кайрылып чыктык, бүт баарына кайрылуу жазап да чыктык. Бирок бирөөсүнөн да тиги жыйынтык чыкпай атат. Госрегистрдин бүт баарынын биякта замешанный болуп атат да, ушул биздин үн жакка жетпей атат. Садыр Нуркожоевичке, Камчы Кыдыршаевичке жетпей атат биздин үнүбүзчү. Бул жердин башында 2012 жылы берилген кезде 198 гектар болчу. Кутубаев Медер менен биздин гектарщик талашып турат. Ушуну улам многу акимиятка, госрегистрге айтып атабыз, бирок чечип бербей атышат бизди. Биз ошондон кыйналып жатабыз элдер. Эми ошол гектарщиктердин айынан ушул адамдар жабыркап отурат да. Даже деген эки адам өтүп кеткен, давление болуп, могу ушул немени көтөрө албайт. Чынбы? Мен да WhatsApp'тан угуп атам ушунучу. Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылынын тургундары 12 жылдан бери жер тилкелерин каттата албай, айрымдарынын колунда мамлекеттик документтери да бар. Кеп гектар ээлери делгендер жөнүндө болуп жатат. Убагында алар жер тилкелерин бир бөлүгүн социалдык объектилерге бөлүп беребиз деп убадаларын аткарышкан эмес. Жыйынтыгында карапайым жер ээлери жапа чегүүдө. Анткени жергиликтүү бийликтер маселени чечкендин ордунда ошол гектар ээлери менен чечүүгө жөнөтүшөт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин трансформацияга кетирген чечимиңиздин негизинде дагы ушул убакка чейин жердин көйгөйү чечилбей келет. Эмне негизинде чечилбей келет? Башында ушул жер 2 контур, 271 контур, 295 контурдун гектарщиктери жери трансформацияга кеткенден кийин бир гектарщик ушул жердин көйгөйүнүн маселесин чечкилери келбей, көйгөй болгондо эмне жол светтерибизди салып бергенге өздөрү бирөөсү да бир макул болбой, анын негизинде Төрөгелдиев Калжыгит аттуу жаран ушул жердин көйгөйүн алып, бул жолдорубузду салып, столбаларыбызды коюп, светтерибизди тартып, трансформатор салып берген. Аны гектарщиктердин уруксаты менен салган, уруксаты менен баштаган. Ал гектарщиктер Төрөгелдиев Калжыгитке 16дан участок өзүбүз алабыз, калганына жол свет салып бересиңер деп жазып берген. Бирок башында эле ошол доверенностьти ошол гектарщиктер супсак жазып берип коюшуптур. Эми ошол супсак жазып берип койгон негизинде азыр ошол жерлерди кайра Төрөгелдиев Калжыгитке бербей, Төрөгелдиев Калжыгит ошол жерге үй салдырып атканда, башын баштап атканда гектарщиктердин баары көрүп турушкан. Осмонов Рустам деле көрүп жүргөн, Тайчиева Гүлзада деле көрүп жүргөн, ошол жерге үйлөр салынып аткан, столба светтер коюлуп атканын биздин мамлекеттик администрациядан деле өкүлдөр көрүп жүрүшкөн. Анан ошол убакка чейин жерлердин берилбеген негизинде боюнча эл кыйналып, документтерине ээ боло албай келет. Биз болсок мамлекеттик администрациянын баарына кайрылып чыктык, бүт баарына кайрылуу жазап да чыктык. Бирок бирөөсүнөн да тиги жыйынтык чыкпай атат. Биз кайрылган адамдар зам губернатор Исманов Самат Жекшенбековичке кайрылып көйгөйүбүздү айтып түшүндүрдүк. Зам аким Адиев Капар Абдужалалович, бул Капар Абдужалалович түзүлгөн комиссиянын составында да бар болчу. Ушу жер көйгөйүнүн комиссиясы да түзүлгөн мамлекеттик орган негизинде. Ошонун катарында ушу киши да бар болчу. Бул киши да чечип бере албай койду. Аким Ташкулов Ильяс Акжигитовичке да кайрылып, көйгөйүбүздү айтып, маселеси түшүндүрдүк. Бардык көйгөйүбүздү айтып түшүндүрдүк. Бул киши да чечип бере албай атат эмдигиге чейин. Прокурор начальник Калмамат Бекташевка да кайрылдык. Бул кишиге да көйгөйүбүздү бүт баарын түшүндүрдүк. Госрегистр Базаркулова Жамила Элчиевага дагы айыл өкмөт, мурунку айыл өкмөт азыркы зам аким Сыдыков Расул Төрөгелдиевичке да кайрылып көйгөйүбүздү айтып түшүндүрүп
бердик. Ушул жердин баардык көйгөйүн ушул орган мүчөлөрү бүт баары 5 колдой билишет, бирок дагы эле жыйынтык чыгара албай келишет. Азыр Кожомкул айыл болуп калды. 271 контурунун тургундарыбыз. Бул жактан биз дагы гектарчтардан участок сатып алып, үй салып жашап жаткан тургундарыбыз. Биздин эң негизги эле маселебиз бул жактан документибиздин бүтпөй жатканынын да бир негизги себеби азыр соц объектиге такашып атат да, соц объектин берсе бүтүрөбүз депчи. Эми ал жагы да туура. Анан кийин бул жерден элдин отура албай жатканынын себеби түшүнүгүбүз боюнча жанагы общий гектарщиктер бере турган жерлерин баардыгын беришсе, эки участоктон деп 16 сотиктен участоктон отурабыз, калгандарын элдерге беребиз дептир. Ошол бере турган участоктарын беришсе, элдердин баардыгы отурмакта. Кээ бир адамдар тиешелүү документтери болгонуна карабай, башка бирөөлөр жерине куруп алышкан. Алардын колдорунда бир гана тилкат болгон. Анан азыр мындай маселе болуп атат биздечи биякта. Бизде момундай китеп бар, госакт бар да, баарыбыздачы. Госакт менен жүрөбүз, анан биякта деген менин жериме башка бирөө үй салып алган да. Ал тилкат менен алган, анан жанагындай эме менен, доверенность менен алган да. А менде мындай китеп бар, госакт бар бияктачы. Госактта госрегистрдин ичинде коду бар. Коду менен каратсам, ошол мен жана үй салып алган киши үй ошол эмеден чыгып атат да, ошол. То есть бул участок сизге таандык? Мага таандык участокко үй салып алган да, мындайча айткандачы. Эме бул эски карта менен, анан жаңы карта менен деп айтып атышат. Жаңы карта менен каратканда 547 номер болуп чыгып атат. 547 ошол үйдүн тамында жазылып турат да. Анан кайсыл, на каком основании ал үй салып алды, на каком основании анан кандайча ага эме китеп жазат берип, китеп чыгарып берип атат да. Ошондойлорго китеп чыгарып берип атат. Бизде момундай китеп менен жүрөбүз 12 жылда, 13 жылдан бери. 13 жылдан бери күтүп, үй салбай, мыйзамга баш ийип, салбагыла деп бияка милициялар келип, бизди кое бербей, биякачы үй салып ал десе киргизбей, анан ошо мыйзамга баш ийип күтүп жүрөбүз да. Күтүп жүрсөк, бияка монтип эле салып атышат. Мына менин жериме үй салып алган. Эми кандай болот биякта? Ушундай башаламан болуп атат бияктачы. Кантип китеп чыгарып алды, кызыл китеп БУЗУга берип чыгарып алып атат да. Ал кандай чыгарып алат? Госрегистрдин бүт барынын биякта замешанный болуп атат да. Ушул биздин үн жака жетпей атат. Садыр Нуркожоевичке, Камчы Кыдыршаевичке жетпей атат биздин үнүбүзчү. Эгерде бу биздин үнүбүз жеткенде биякта өз эмесин алса, өз көзөмөлүн алып, текшерип карап чыкса дегенбиз да. Биз анткени ошо 13 жыл болду байке, мына. Үйүм жок, жерим жок. Эч жерим квартира алганга азыр. Кызыл китеп, туурабы? Менде бул китепти 2012-жылы бергенде сельское хозяйство назначение деген ичинде эмеси бар болчу. Под строительство эмес, сельское хозяйство назначение. Анан эме 2021 эме берилди. Трансформацияга берилди. Трансформация берилгенден кийин китеп чыгара башташты. Китеп чыгаргандан кийин анан биз тапшырып койгонбуз, күтүп атабыз мына дагы эле. БУЗУга тапшырып койгонбуз биз. Бул эки контурда болжол менен 80 гектар ээлеринин жер тилкелери бар. Кожомкул айылынын тургундарынын айтымында жер тилкелери боюнча алардын арасында да пикир келишпестиктер да бар. Бул Сокул районуна караштуу Вайна Антоновка, эски аты, жаңы аты Кожомкул айылы. Ушул контурда 295 контур. Бул жердин башында 2012 жылы берилген кезде 198 гектар болчу. Мамлекеттик негизде бүт бардык жерден сурап, бүт бардык жерден билгенибизде 198 гектар болчу. Азыр эмнегедир 210 гектарды жер үлүшү кылып, жер гектарщиктердики кылып, ушунча 210 гектарга элдерди отургузуп жайгара алышпай атат. Гектарщиктер дагы бири-биринин чектерин тактай алышпай, эндигиче бирин-бири сотко берип, ошонун негизинде, ошол көйгөйдүн негизинде жерлерди алган элдер да жабыркап атышат. Ушу 25-көчөнүн батыш жагы да биздики. Ошону Куттубаев Медер менен биздин гектарщик талашып турат. Ушуну улам многу акимиятка, госрегистрга айтып атабыз, бирок чечип бербей атышат бизди. Биз ошондон кыйналып жатабыз элдер. Айыпталуучу Калжыгет Төрөгелдиевдин жактоочусунун айтымында, ал бир убакытта башка гектар ээлери менен макулдашып, жол салып, трансформаторлорду орнотуп, электр мамылдарын орноткон. Бирок акыркы учурда гектар ээлери башында өздөрү каршы болбосо да, аны инфраструктура куруп жатат деп айыптай башташты. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылгым келип турат. Ушунча элдин атынан бул жерде 2020-21 жылы
гектарщиктер өз ара сүйлөшүп Төрөгелдиев Калжыгитти шайлашып мына ушул жерге 1155 электро столбасын орнотушкан, 43 километр жол салдырган Төрөгелдиев Калжыгит, 12 трансформатор коюп, 60 прожектор койдурган. Эми ошол гектарщиктер ушул жерде жабырланып, ушул жерге келген, кайрылган адамдардан Төрөгелдиев участка саткан. Участка сатып ушул жумуштарга кетирген. О жолду жасаганга 6900 сом кылган да, шагыл төшөгөн. Эми ошол гектарщиктердин айынан ушул адамдар жабыркап отурат да. Мен мисалы үчүн Төрөгелдиев менен тиги Үмөтов Нурбекти күнөөсүз дегенден алысмын. Да сатышкан, ушул жарандардын баарынан акча алышкан. 185 адамдан алып гектарщиктер ушуларга ишендире айткан себептен ушул иш болуп атат. Действительно бул жерде күйүп отурат адамдарчы. 185 адамдын акчасын алып ушул жумуштарга жумшаган. Эми гектарщиктер сөзүнөн кайтып трансформация өткөргөндөн кийин улам 212 статья менен Төрөгелдиев Калжыгитти соттотуп атышат да. Бул туура эмес. Адам муну трансформация болгон үчүн мен айтып кетет элем, 212 статья менен бир жолу гана ишке тартылыш керек болчу. Бул гектарщиктердин эсебинен эле улам эле мына 3-чү жолу 212 статья менен иш козгоп эле камакка алып атат. Хорошо, 209 менен ушул жерде жарандардын арызы менен козгосун, мен каршы эмесмин. Эми 212 статья өтө оор 4-чү части сүйлөсө эле ап келип камап атышат да. Ал эми өздөрү күнөөлөп атат кимди? Төрөгелдиевти күнөөлөп атышат дагы. Бирок гектарщиктер ушунун баары гектарщиктердин заказы боюнча аткарылды да. Ушу 43 километр жол, 1155 столба, алар кылмыш жообуна тартылбайт. Мен Сокулук райондук прокурору Бекташевка канча бир 5 айдан бери кирип жүрөм да. Ушул гектарщиктерге кылмыш ишин козгоп бергиле. Ушулардын колунан азабынан 185 адам жерсиз калганы турат да. Анан же акими укпайт, же тиги Бекташев укпайт. Арыз жазсак гектарщиктерге 5 айдан бери каралбайт. Ал эми ошол эле гектарщиктер ким Төрөгелдиевке жазса эле алып барып аны 212 менен камап атат. Бул мыйзамсыз дейм. Мыйзамсыз иштерге кимдин тиешеси бар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге айтат элем, бул жерде Чүй обул прокуратуранын кызматкерлери, Чүй ГУБДнын кызматкерлери жана тергөөчүлөрү мыйзамсыз эле 212-ни улам эле кое бергендей бул жердин кыртышын багытын бир эле жолу бузду. Эми бул туура эмес иш болуп атат да. Анан ошонун негизинде ушул адамдар түшүнбөстүктөн да саткан жанагы гектарщиктердин жерлерин булар сатышкан. Ошону жумшашкан. Эми ошол гектарщиктер милдетин аткарбай Төрөгелдиевти бир алдаса, эми ушунча эл ушуларга мына ташка, светке ушул адамдардын акчалары кирип кетип атпайбы? Анан болуптур деп ошол берген тиги гектарщиктердин берген жеринен 2-3 жыл унчукпай жүрүшөт. Мына 2-3 жылда 23-жылдан баштап бул менин жерим деп еще плюс картаны жылдырып алышты да. Кожомкул айылынын тургундары өлкө жетекчилигинен алардын кайрылууларын дыкат карап, керек болсо тиешелүү органдардын аракеттерин мыйзам чегинде текшерүүнү суранышат. Эми ушул Төрөгелдиев гектарщикке жазган арызды каратып берүүнү суранат элем да, өз көзөмөлүңүзгө алып. Каралбаса ушунча адам карта жылып кеткен жагы да бар. Ошо ойдон бир 10 жылга иштер артка кетет да. Адамдар бири-бири менен соттошуп түшүнбөстүктөр көп болот да. Бул жакта 271-контурда госак менен, тилкат менен, доверенность менен алган бул жерде элдин бардыгы эле барбыз да. Бири госак менен алса, бири доверенность менен алган. Эми бул жакта бир эле доверенность менен эле эмес, госактар менен да үй салынып калган жерлер бар да.
эми бул жакты жер жетпей жаткан негизинде доверенность менен салып алгандардын үстүнөн госактар келинип атат да. Менин жерим болупчу. Ошол жерлердин баардыгы эми ушундай жер такталбай жаткан негизинде эртең ызы чуу болгон турат да. Бул жакта деген өтө катуу чоң ызы чуу болгон турат да. Ошондуктан урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, сиздерден чоң өтүнүчүбүз бар. Ошол биздин могу документибиздин бүтпөй жаткандыгынын себеби дагы ар кандай нерселерге шылташып, мисалы бүгүн дагы келишмек, Сокулук госрегистрдан бүгүн дагы келишкен жок. Кандайдыр бир себептер менен күтүп жатабыз, ушунча адамдар күтүп жатабыз. Эми ар күнү барганда ар кандай ответтерди угуп атабыз. Бир күнү барсак соцсайбек берсин гектар шеңер, анан кийин барып текшеребиз. Бир күнү барса дагы бирдеке, эртең бүрсүгүндө эле ушул убакка келип жетип атабыз да. Эми ошолордун баардыгын түп тамырынан бери кирип текшерип, ошонун тамырын текшерип чыгыш керек болуп атат да. Анан кийин бул жерде дагы элдердин чоң өтүнүчүбүз, бул жактан эми канча бир мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, тартылгандыр, канча бир үй туруп калды да. Бул жактын госакт менен дагы доверенность менен тилкат менен салынган үйлөр бар. Эми тилкат менен бирөө салып алды, а госакт менен көчөдө калды. Эми ошонун жери жок болуп атат да. Эми бунун себеби эмнеден жок болуп атат? Ошол эле жанагы гектарщиктер Калжигитов деп атат, ошол жолго столбаларды коюлган жолго шагылдарды төктүргөн болуп атат. Ошолордун негизинде басып жүрөбүз, мынакей элдер деле көрүп атат анын баардыгынчы. Эми ошонун түп тамыры башка гектарщиктер участок беребиз деген экен. Ошол биздин биздин үнүбүз жеткени ошо элдер талап кылып ошону алышыбыз керек да. Ошону эми кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде ошону чечип берсе, ошо гектарщиктер берсе, бүт баарыбыз эч ким бул жерде көчөдө калбай, эч кимибиз ыйлабай ошол маселебиз чечилген турат да.